Калкты таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Мамлекет башчыбыз Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришип жатканда берген убадаларынан акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактарын таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Жердин астында дагы, үстүндө дагы таза суубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар. Ошол эле мезгилде 55%га жакын айылдарыбыз таза суу менен камсыз болгон эмес. Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда Кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шааланып камсыз кылып берем, урматтуу айыл туугандар. Бул таза суу деген, бул биздин балдарыбыздын жалпы биздин элибиздин ден соолугу. Элет жеринде таза суунун скважина, резервуарлары курулуп, ичүүчү суу менен камсыз болгон айылдар күн сайын өсүүдө. Аракеттерди баштадык. Бул 653 айыл, мына былтыр 69 айыл суу менен камсыз болду. Азыр 5 жылга 584 айылды таза суу менен камсыз кылуу маселеси турат. Азыр сүйлөштөр жүрүп атат. Бул боюнча дагы 27 миллиард сомдук азыр финансалык булактар аныкталды. Бул боюнча буюрса 5 жылда бүтүрөбүз. 75% каражат азымда табылды буюрса, 75%га каражаттар. Дагы 23%-ын мына буюрса эң күзүн аягына чейин аны таап бүтөбүз. 5 жылда таза суу менен бардык биз айылдарыбызды 24 жылга чейин камсыз кылып бүтөбүз. Бул чоң маселе, оор маселе, бирок муну биз буюрса аткарабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында берген убадасы ырааты менен аткарылып жатканына аймактарды кыдырганыбызда күбө болдук. Бул кадрларды былтыр октябрь айында тартканбыз. Кээ бир айылдын көчөлөрүндө бир дагы кудук колонка көрбөйсүң. Анткени ар бир үйгө эсептегичи менен таза суу кирип жатат. Биздин 4 айылыбызда бүгүнкү күндө Аристин жана бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорунун эсебинде Алатоо булагы проектиси менен 236 миллион сомдук жумуш аткарылып, 68 километр суу түтүктөрү жаткырылып, бүгүнкү күндө 2870 үйгө суу түтүктөрү туташтырылды. Азыркы күндө 2500 үйгө счетчик уланып, суу берип пайдаланып башташты. Өлкөдөгү суу жетпеген айылдарга суу берилип, 24 шаардын тиешелүү инфраструктурасы жаңыланат. Калкты таза суу менен деп убада бергем сизге ошол келгенде, президент болгондо. Эгерде мени чаласаңыздар, калк таза суу менен толук Кыргызстан боюнча камсыз болот деп. Бул да абдан оор проект. Мен премьер баштаган, премьер-министр олтурганда баштап, мына президент менен уладык. Жалпы 650 айыл айнекталган, суусу жок. Мына кийин ревизия кылып чыккандан кийин дагы системасы эскирген 169 айылда кошулду. Азыр күнгө 107 айыл таза суу менен камсыз болду. Эми 24 жыл ичи 715 айылды курулуш иштерин бүтүрүү мына бизде азыр милдет турат. Таза суу улуттук долбоорлордун бири. Алгач таза сууга муктаж болгон 653 айыл аныкталган. 169 айылдын суу менен камсыздоо системасы эскирген болчу. Акыркы 2 жылда 107 айыл таза суу менен камсыз болду. Учурда 588 айылга тизме түзүлүп, 33 миллиард сомдук финансылык булактар аныкталды. 2024 жылга чейин 715 айылда курулуш иштери бүтүп, инфраструктура жаңыланат. 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактары таза суу менен камсыз болот. Президент Сооронбай Жээнбеков облустарды кыдырып, эл менен жолугушууларда эң көйгөйлүү маселе деп таза суу маселесин көтөрүшөт. Аймактарды өнүктүрүү жылдарынын шарапаты менен эгемендик алгандан бери чечилбеген маселелер акыркы жылдары чечилип баштады. Айылга таза суу ар бир үйдүн ичине счетчик менен кирмек болуп атат. Муну Арис аркылуу Ислам өнүктүрүү банкы каржылап атат. Берге сентябрь айынан баштап иш башталды. Мынагы Манас айылынын почти жартысы казылып, уже суу түтүктөрү орнотулуп баштадык. Иш кызуу жүрүп атат. Айылыбыздын элдеринин маанайлары жакшы, таза суу бар жерде жакшы болот экен, ден соолук болот экен.
бардыгы сүйүнүп чоң кубанычтабыз. Президентибиз Сооронбай Шариповичке рахмат. Ушу бизге таза суу келгени боюнча биз аябай сүйүнүчтөбүз. Таза сууну биз ичип эме кылып, бул Совет соорунда келбеген сууну биз азыркы убакта эме кылып сууну таза суу келгенге биздин кара тектир айыл аябай сүйүнүчтө. Биздин айыл өкмөтүбүзгө да чоң рахмат, президентибизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип таза суу келип, ар бир үйгө кирип эметип турганына автомат менен жууп калат чыгарбыз. Азыр ручной кол менен жууп атабыз. Таза суу бул элибиздин ден соолугу. Таза суу маселесин чечпей туруп, экономиканы өнүктүрүү мүмкүн эмес. Ар бир айылды суу менен камсыздоо президент Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлүндө. Кыргызстан таза суунун өлкөсү дейбиз, бирок калктын жарымы турмуш тиричиликте таза сууга муктаж. Таза суу болбосо кайдагы экономика, каяктагы ден соолук, кайдагы туризм деп айтабыз. Таза жерге ким келет? Ал жерге эч ким келбейт. Ишкана да курбайт ал жерге. Ошон үчүн буну биз колго алышыбыз керек. Бул дагы абдан амбициялуу максатыбыз. 2019-жылдын 9 айын алсак, Талас облусунда таза сууга 5 айыл аймакта 5 долбоор каржыланган. Баткен облусунда 191 айылдын ичинен 93-ү таза суу менен камсыз болгон. Ысык көл облусу боюнча 176 айылдын ичинен 86 айылда суу берүү системалары курулган. Ош облусунда учурда 31 объектиде 46 айылды камтыйт. Таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Чүй облусунда учурда 6 объектиде 17 айылды камтыйт. Таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда жалпысынан 48 айылда 3 шаарда иштер жүргүзүлүүдө. Нарын облусунун 42 айылын ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн 32,9 миллион доллар сарпталат. Былтыр эле 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республикалык бюджеттин эсебинен жана 17 айыл эл аралык финансы институттардын жардамы аркылуу таза суу менен камсыз болду. Учурда бюджеттин жана эл аралык уюмдардын эсебинен таза суу долбоорлору ишке ашырылып жатат. Бул маселени чечүүгө катышып жаткан бардык мамлекеттик органдар курулуп жаткан жана курула турган таза суу курулмаларынын сапатына жеке жоопкерчиликти алышы керек. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Евро биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул каражаттардын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакыны кредиттик түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Ошондой эле айыл жергесин таза суу менен камсыздоого Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа инвестициялык банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Катар кайрымдуулук фонду, Ас-Сафа жана Ас-Салам фонддору жакындан жардам көрсөтүп жатышат. Эгерде 2014-жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн болсо, 2018-жылы таза суу секторуна 250 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Эми бул сумманы дагы көбөйтүп 500 миллион сомго жеткирүү каралып жатат. Бөлүнгөн акча каражаттарын сарамжалдуу жана рационалдуу пайдалануу менен бирге таза суу долбоору боюнча мурда кетирилген кемчиликтерди, коррупциялык көрүнүштөрдү кайталоого жол берилбеши керек. Таза суу долбоорунун биринчи этабынын алкагында 47 кичи долбоор текшерилип, анын 18 боюнча башкы прокуратурага материалдар өткөрүлгөн. Климаттын өзгөрүүсү, суу ресурстарынын дефицити, калктын санынын өсүшү жана урбанизация маселелери келечекте таза суу менен камсыздоо боюнча кыйынчылыктарды жаратат. Эл аралык институттардын божомолдоруна ылайык 2025-жылга карата дүйнө калкынын дээрлик жарымы таза суу тартыш аймактарда жашоого аргасыз болушат. Таза сууга болгон мамилени жакшыртуу, аны сарамжалдуу, үнөмдүү колдонууга бардыгыбыз милдеттүүбүз.